Бисмилlah, алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Урматтуу бир туугандар, залкар алым тарбиячы Мухаммад ибн Атайла Сакандари рахматуллах алейхи таандык Хикамул Атайя атты эмгектен улуу алым тарбиячы Мухаммад Саид Рамазан Бутыйдин берген түшүндүрмөсү менен рахимахуллах. Сабагыбызды улай 5-чи хикматты өткөнбүз өткөн сабакта. Ошого улай ошондуктан көптөгөн макулуктардын арасынан жападан жалгыз инсан гана өз милдетин аткарууда кыйшайып, милдетин өтөбөй кеткен инсандардан гана көп болот. Башка макулуктар канча түр болбосун, бардыгын чогулта келсең да алар өз милдеттерин өтөп аткан болот. Кудай Таала кайсыл тапшырманы берген болсо, ошонун үстүнөн чыгып аткан болот. Эмнеге? Анткени себеби алар мажбурлук менен, бир табигый инстинкт менен кылып атса, инсанга Кудай Таала өзгөчөлөп, урматтап коем. Буну деп Алла Таала бизге ыктыяр берип койгон. Ошол ыктыяр каалоонун негизинде болгондуктан инсанда тапшырманы аткарбай кетүүнүн, андан жүз буруп кетүүнүн дагы потенциалы бар инсанда, кандай эле аны аткарып милдеттин үстүнөн чыгуунун потенциалы болгондой эле. Ал эми башка макулукаттар болсо өз милдеттерин аткарууда ошол Кудай Таала тараптан орнотулган бир мажбурлук менен десек болот. Жанакы материя нерселер, ай, күн, жылдыз, материялар мажбурлук менен кылат да, мисалычы, же болбосо жаныбарларда, айбанаттарда орнотулган табигый бир инстинкттин түртмөсү болот экен, ошонусу менен кыла беришет экен да. Аларда жүз буруп кетүү, кылбай коюу же кылып кылбай коюу же кылыш деген бир каалоо, тандоо эрк потенциал жок экен. Кылат экен. Ошондуктан буларда мындай бир милдетин кылбай коёт деген нерсе жок экен. Буларда бир шааздык жок экен. Өткөн сабакта айткандай бир голубой болуп кеткен, лесбиянка болуп кеткен мал таппайт экенсиң да. Же болбосо өзүнүн энесине, өзүнүн кызына мамиле кылган жаныбар таппайт экенсиң. Мисалы адамдардын арасында ошондой болот экен. Мисалы мажусилерде ошол нерсе мисалы уруксат экен, мисалы этикатындачы. Ошондуктан шариятыбызда мажуси адам менен ихрам махрамы тууган менен алыскы сапарга чогуу чыкканга болбойт дейт. Махрамдыкка жарабайт дейт да, мисалычы. Мына ушул акыйкатты тастыктаган бул Куранды аятты карасаң, астайду билла алам тара анналлаху ясджуду лаху ман фис самавати ва ман фил ард ваш-шамсу вал камару ван нуджуму вал жибалу ваш шаджару вад давау ва касирун минан нас ва касирун хакка алейхил азаб. Карабайсыңбы? Алам китебин окубайсыңбы? Чынында Аллахка сажда кылат асмандардагылар, жердегилер, күн жана ай, жылдыздар жана тоолор, дарактар жана жаныбарлар жана адамдардын көпчүлүгү сажда кылат. Ал эми көп адамдарга болсо Аллахтын азабы акыйкат болгон дейт. Демек бул аяттагы саждадан мурат максат эмне экендиги ачык айкын болду. Ал Аллахка сажда кылат десе, сажда эле чектелип калбайт. Аллахка асман жердегилер, ай, күн, тоолор, мунулар баардыгы сажда кылат деп атат. Ошол саждадан мурат максат эмне экендиги ачык айкын белгилүү болду. Ал эмне? Ал-худу лил вадаиф аллати акамаллахул махру. Алла Таала кайсыл милдетти берди, кайсы тапшырманы мойнуңа койду, ошонун үстүнөн чыгуу ошол сажда кылуудан максат. Жаратылган максатыңды өтөш ошол сажда кылуудан максат. Алла Тааланын баянын карачы дейт. Бардык макулукаттарды бардык түрлөрү менен жалпылай айтып жатат. Алар милдеттерин өтөшөт, ошол саждасын кылып, яни милдеттерин өтөшөт дейт. Анан качан инсанга келгенде ошолордун арасынан, инсандын арасынан милдетин өтөгөнү бар, өтөбөгөнү бар. Баш ийгени бар, тоң моюндук кылганы бар. Сажда кылганы бар, кылбаганы бар. Ошол кылбагандарына көпчүлүгүнө азап акыйкат болду деп Алла Тааланын буйругуна моюн сунгандар, Алла Тааланын буйругунан жүз буруп, текеберленип, тентип, өз максатын билбей жүргөндөр бар экендигин айтып жатат. Демек, бул ааламда жападан жалгыз максатын билбеген, тапшырмасын аткарбаган, жаратылган максатын өтөбөгөн бир эле жандык бар экен, ал инсан экен. Бардыгы кылат экен. Күн качан эле күн өз миссиясын аткарбай койду. Анда жашоосо эмне болот эле? Ай,
күн, түн, жаныбарлар, өсүмдүктөр, 4 мезгил, бүт бардыгы чымын-чиркейден тарта санитарлык кылып, бак уште тиги токойдо каршылардан бери өлүп калган тиги тарптарды жеп, санитарлык кылып, андан артканы тиги кузгундарды жеп, андан арткандарын чымын-чиркейлер жеп, андан арткандарын бактериялар жеп, бардыгы гармонияда бүт баана өтүп атат, аткарып атат. Инсанга келгенде эле ушундай экен да. Эми таң калыштуусу инсандын абалындагы нерсе, инсан ошол милдеттерин өтөп, башка тилсиз жаныбарлардан айырмаланып, аларга Алла Таала каалоо берген эмес эле, тандоо ыктыярын берген эмес эле. Кудай Таала аздектеп, каалоо ыктыяр берип, ошол жаныбарларды анын кызматына чуркатып, бүтүндөй ааламдага багындырганын көргөндөн кийин жаныбарлардан дагы өтүп, ал милдетин, тапшырмасын дагы көбүрөөк аткарууга аракет кылгандын ордуна бул мүмкүнчүлүктү, бул артыкчылыкты, каалоо ыктыяр деген артыкчылыкты Кудай Тааладан жүз бурууга, Кудай Таалага каршы чыгып кутуруп дагы адашуусуна сарттап жаткандыгы бул өтө таң калыштуу дейт. Ошого айтыла Кур'ан-ы Каримде бекеринен адамдардын көпчүлүгү акыл жүгүртүшпөйт, адамдардын көпчүлүгү ой толгошпойт, көпчүлүгү тозокко ылайыктуу дегени мына ушундан келип чыгат да. Эми инсанды Кудай Таала кайсыл милдетке койду эле? Кандай эле биздин милдетибиз Кудай Таалага кулчулук кылуу, аны таануу, аны чырайлуу кулчулук кылгуу болгондой эле дагы бир милдетибиз хува аншаакум минал арди вастаамаракум фиха. Аллах силерди алгач жерден, топурактан жаратты жана ошол жер бетин гүлдөтсүн, абад кылсын, өнүктүрсүн деп силерди жер бетине олтургузду деген аят. Эми ошол Кудай Тааланын шариатын ээрчисе, эки нерсе акыйкатка чыга келет экен. Биринчиси, Кудай Таалага туруш турпаты менен Кудай кул болгондой эле ыктыярдуу түрдө жашоосу менен Кудайга кулчулугун практика жүзүндө өтөш болот экен. Экинчиси, анан ошентиш менен жер бети материалдык жактан, цивилизация, алдыга өнүгүү жактан саламаттуу түрдө бардык адамдарды, социалдык жалпы коомчулукту, жеке адамдардагы бактылуу кыла турган бир жашоо жер бетинде пайда болот экен дагы. Адамдардын ортосунда сүйүүнүн көпүрөлөрү тартылат экен. Адамдардын ортосунда адилеттүүлүктүн жана ишенимдүүлүктүн, амандыктын өйдөлөрүндө чатырлары орнотулат экен. Качан инсан бул жашоого келген, мына жыйынтыктап комплекстүү айталы. Бул аятта «Вама холактул джинна вал инса илля лиябудун». Бардыгыбыз миң жолу даватта жүрүп укканбыз. Даватчылар айткан, устаздардан угуп атабыз. Мен инсандарды, жиндер жана инсандарды өзүмө кулчулук кылсын деп гана жараттым. Марифат мени чырайлуу таануусун деп жараттым. Анан башка бир аятта ал силерди алгач жерден жаратты. Жер бетинде силер гүлдөткүлө, жер бетин абад кылгыла деп жерге силерди отургузду деп атат. Ошол жер бетинин гүлдөөсү, абад болуусу кайра эле Кудай Таала көргөзүп берген методикада кетүү менен болот экен да. Ал эмне экен? Кудай Таалага кулчулук кылуу, Кудайдын ислам шарияты менен жашаш, ыктыярдуу. Мына ошондо адамдардын ортосунда, коомчулуктун ортосунда материалдык да өнүгө болот экен, руханий дагы, моралдык дагы, цивилизация дагы өнүгөт экен. Ортодо сүйүүнүн көпүрөсү тартылынып, өйдөлөрүндө адилеттүүлүктүн жана амандыктын зонтиги тартылат экен. Жөнөкөй эле мисал, 20 жыл мурда машинан көчөдө калса, эртең менен дөңгөлөктөрүн чечип кетет эле. Моторлорун жулуп кетет эле. Бишкекке барганда маршруткага түшсөң, Ош базарга дордой барсаң, кармашиктер акчаларын урдап кетет эле. Уручулук күч алган, алдамчылык күч алган, ичкилик күч алган, кылмыш күч алган. Ошонун бүгүнкү күндө кескин түрдө азаюусуна себеп эмне? Адамдар уже Кудайдан коркуп калды.
ооба, жашоо шарттын оңолгону дагы роль ойнойт. Бирок андан дагы күчтүүрөөк адамдар Кудайдан коркуп калды. Кудай бар, Кудайым карап турат деген сезим келгенде инсан ушундай оңолот экен, аны эч ким оңдой албайт экен андайчы. Мына ошону. Анан еще буга дагы бир нерсе кошулат. Бул кайра эле адамзаттын өзүнүн бактысы үчүн, адамзаттын өзүнүн таалайы үчүн да. Еще ал кайра эле биз өзүбүзгө пайда алып келет. Дүйнө жана акыретте ошол Кудайдын көргөзгөн жолу менен Кудайга кулчулук кылып жер бетинде жакшы абад ыраттуулукту орнотсок, ал кайра эле биздин пайдабыз үчүн, биздин бактылуубуз үчүн еще Кудай Таала бизге Кудай алдында максатыбызды өтөсөк, анда жашооңордун жакшылыгын камсыздап берем. Бүтүндөй айланаңарды силерге кызматчы кылып берем деп жашообузду кепилдигине алып жатат. Эми таң калыштуунун дагы аябай таң калыштуусу жана өтө уяттын дагы уяты, өкүнүчтүн дагы өкүнүчү. Мына ушундан соң дагы инсан анын бактысы үчүн, анын гана выгода пайдасы үчүн болгон кулчулуктан, милдетинен жүз буруп, анын ордуна Кудайым кепилдигине алып койгон ырыскысын артынан кайра эле кууп түшүп алуусу, ошону менен аны бактылуу кыла турган бакытын таштап, анысын Кудайым кепилдигине алып койгон нерсе үчүн курбандыкка чалып салуусу да. Бул деген сөз бир бриллиантты айнектин сыныгы үчүн сындырып салдың деген сөз. Бир каухарды бир шишенин сыныгы үчүн сындырып салдың деген сөз. Сен түбөлүктүү бактыңа кепил болгон жаралган максатыңды Кудайым кепилдигине алган дүйнөң үчүн курбандыкка чалып салган, бул уяттын уяты, өкүнүчтүн өкүнүчү, бактсыздыктын бактсыздыгы дейт да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып жатпайбы? Астайду билла ва амур ахлака бис салати вастабир алейха ла насалука ризqa нахну нарзукука вал акибату литтаква. Үй бүлөңдө намазга буйрур. Өзүң дагы намазга сабырдуулук кыл. Биз сенен рызкы сурабайбыз, сага рызкыны биз беребиз. Жакшы натыйжа такыбалар үчүн деп. Анан ал үй бүлөсүнөн жүз бурат, балдарынан жүз бурат. Эми жүз бурат деген сөз алардын тарбияларына көңүл бурбайт, алардын динине көңүл бурбайт, алардын жашоосуна, жүрүм турумуна, эстетикасына көңүл бурбайт. Шылтоос эмне? Мен багам деп, соода кылам деп, тиричилик кылам деп буларды тарбиялаганга менин убактым жок. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде астайду билла ва ауфул кайла иза килтум вазину бил кистосил мустаким. Эгер бир өлчөм менен өлчөп сатсаңар, анда туура өлчөп саткыла. Эгерде таразага коюп сатсаңар, туура түз таразага коюп саткыла. Залика хойру ва ахсану та'вила. Бул силер үчүн дагы жакшыраак жана акыбети силер үчүн дагы көркөмүрөөк. Деп жатса ал эмне тараза менен ойнойт, өлчөм менен ойнойт, адамдарды алдайт. Анан ошол Кудай Таала ай жашооңдун негизин мен кепилдигине алам деген нерсеге өзү жетүүгө үмүт кылып, ушул алдасам, акча тапсам, анан жана кыялдагы нерсем ишке орундалат деп эмне ушундай бир зулумдук менен, бузукулук менен, алдоо менен ушундай бир бактысын орнотконго аракет кылат дейт да. Бирөөнү алдап, бирөөгө зулумдук кылып, бузукулук кылып эч качан бакытты адам таппайт. Тапса дагы ал закым сыяктуу бүгүн бар, эртең жок. Алла Таала астайду билла Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ман амила солихан мин закарин ау унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан таййиба ва ланажзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун." Кулаңыздарга күмүш сырга мен деген адамдар жашоосунда бакыт таппай, жанакы психологторго кайрылып, канча күн мурда, жума мурда, ай мурда ага акча төлөп, катталып, анан бир прием үчүн 5-6 миң сом, 10 миң сом берип, барып бир бактылыктын формуласын угам деп барат. Бактылыктын формуласын ар ким ар кайсы жерде издеп жүрөт. Бирок биз санатпыз, санатчыбыз Аллах. Биз жаратыкпыз, жаратуучубуз Аллах. Биз чыгармабыз, биздин уста Аллах. Уста өз чыгармасын, санатчы өз санатын эң мыкты билет.
Бизди жараткан Алла Таала айтып атат Кур'ан-ы Каримде. Кимде ким изгиликтүү, жакшы, сооп амалдарды кылса, эркек болсун, аял болсун, ыймандуу болгон шарты менен, Аллахка ишенген абалда, анда биз ага эң таза, эң таттуу, эң көркөм жашоо тартуулайбыз дейт. Жүрөгүндө тынчтык, акылында канаат, мындан өткөн кандай бакыт бар да? Жана биз алардын ажыр сыйлыгын, дүйнөдө кылган ажыр сыйлыктарына кыямат күнү эң көркөм сыйлыктарды беребиз дейт. Анан пенде Аллах буйруган солих амалдардан жүз бурат. Солих амалдардын башында Аллахтын акысына келсек намаз турат, мисалы динин үйрөнүп турат. Анан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде убада кылып аткан бактылыктын формуласы экөө болду. Солих, изгиликтүү, жакшы амалдар ыйман аркылуу. Ошол ыйманды таштап, солих амалдарды таштап, анан кайра эмнени издейт? Көркөм жашоону издейт. Жакшы жашоону издейт. Аны каяктан издейт бирок көркөм жашоону, жакшы жашоону? Мечиттерде, медреселерде, дарсканаларда, илим бере турган жерлерде эмес. Көңүл ачуунун талаларында издейт. Бузукулуктун ийли буйру жерлеринде издейт. Күнөөнүн клубтарында издейт. Анан кантип жашоосуна тынчтык келип, качан жүрөгүнө бакыт орноп, кантип анан ал жашоосунун максатын билип, бактылуулуктун даамын татсын. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде астайды билип айтат: "Ва'адаллаху аллазина аману минкум ва амилу солихати ла ястахлифаннахум фил арди кама стахлафа аллазина мин qablihim ва ла юмаккинанна лахум динахум аллази иртада لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا لا يشركون بي شيئا. Nur suresi 55 ayet. Аллах Таала силердин араңардан ыймандууларга жана изгиликтүү солих амалдарды кылгандарга убада кылган, мен сөзсүз түрдө аларды жер бетинде орун басар кыламын. Бүгүнкү тил менен айтканда ведущий мамлекет кыламын. Өнүккөн мамлекет кыламын. Эң алдыңкы мамлекет кыламын. Бүгүнкү күндө бардык мамлекеттердин мүдөө максаты эмне болуп атат? Халифат деп эле коеюнчу. Бүгүнкү заманга шайкеш келтирип, ошол халифаттан деле максат эмне болгон? Түпкүлүгүндө карай келгенде эң өнүккөн, эң алдыңкы, башкаларга өтүмдүү, атүгүр башкаларды башкарып кое ала тургандай ведущий, эң алдыңкы мамлекет болуш да. Но ошол алып айтат: Аллах Таала силерди ошондой кылат, мамлекетиңер ошондой болот. Качан силер ыйман келтирсеңер жана изгиликтүү, жакшы, сооп амалдарды кылсаңар, Алла Таала убада кылат, силерди жер бетинде ошондой орун басар кылат, кандай эле силерден мурданкыларды орун басар кылгандай. Жана аларга Аллах разы болгон динди каалашынча практикалык түрдө өтөөгө мүмкүнчүлүк берет дейт. Жана алардын коркунучун амандыкка, тынчтыкка айлантат деп атат да. Мисалы арабтарга түштү да бул. Меккелик Мадина Аус Хазрачы, Мадина мухажир ансарларга. Бул аят түшүп атканда, бирүүч эле адамдар эле сахабалар. Мединада 2-3 миң эле. Айланада душмандар 100 миң. Дагы чоңойтсоң миллион. Бирок мусулмандар канча? 2 миң, 3 миң. Мединада эле да. Туш тараптын бары душман. Биягы Жөөт, биягы Бани Курайза, биягы Гатафан, биягы Хавазин, биягы Меккеликтер, биягы Рим, биягы Сасанилер, биягы бул бүт бары душмандар да. Бирүүч мусулмандар. Ошолорго бул аят түшүп атат. Иман келтиргиле, солих амалдарды кылгыла, Аллах силерге убада берет, ушундай эл болосуңар, ведущий мамлекет болосуңар, дүйнөнү башкарган эл болосуңар деп атат. Ошол эле убада кийинкилерге дагы жүрөт дейт. Эми адамдардан болгон, яғни пайгамбарыбыздын сахабаларынан болгон ошол бир уч жамаатка ой жүгүртөлчү дейт. Жок, пайгамбарыбыз немелерин айтпаптыр. Жөн эле адамдардын болгон чоң бир тайпасынын абалына ой жүгүртөлчү дейт. Ооба, ошолорду айтып атыптыр, ооба. Жахилият мезгилин айтып атыптыр да, биринчичи сахабалардын жахилият мезгилин айтып атат. Алар бир убакта Алла Тааланын буйругунан жүз бургандар эле дейт.
Бирок качан пайгамбарыбыз келип, анын нуру менен нурландып, хидаятка түшүп, Кудай Тааланын буйругуна баш ийип, Алланын буйруктарын аткарып, осуяттарын өтөп, өкүмдөрүн өтөп, тыюуларынан тыйылганда, Алла Таала аларды жер бетинде ушундай бир башкарган эл кылып койду. Жер бетинде орун басар кылып койду. Тескерисинче кийинки муун кандай болду? Кийинки муун мындан 100 бурду. Бирок ошол эле мүдөгө жетиш үчүн бардык себептердин бардыгын аткарды. Түгүл мамлекеттерге, өлкөлөргө, жекеликтерге байкуш болуп тилемчилик кылганга чейин барышты дейт. Эмне нерсеге жетиш үчүн? Бир күч топтош үчүн, ведущий бир мамлекет болуш үчүн бардык себептерин бардыгын кылды. Бирок эң негизги себепти кылган жок, дининде бекем карманган жок дейт да. Алар эмне болду? Алардын абалы ушундай бир аянычтуу болду деп бүгүнкү заманда айтып атат да. Эмечи? Кудай Тааланын буйругун аткаруудан 100 буруунун тажрыйбасы ушул нерсени көргөздү. Жаман натыйжаларды алып келди. Өз ээлерин туңгуюкка алып барды. Ошентсе дагы ошол баягы өз милдеттеринен 100 буруусунда сүңгүгөн баягы натыйжасыз тажрыйбаларын уланткан ал тажрыйбалар аларды кордукка алып барып атат жана өздөрү максат кылган көздөгөн бутасынан дагы алыстатып жатат. Эми мындай жеңил ойлуу иш алып баруудан дагы өткөн таң калыштуу иш алып баруу барбы дейт. Мисалы, мынау чуңкурга бир түштүң, чалындың, колу бетиң канады, анан кайра экинчи болуп ал чуңкурга түшсөң уже аппендичилик да. Мисалычы, биякта айтып атат да, сен ошол бир убакта пайгамбарыбыздын сахабалары, Амият империясы, Аббасия империясы, Селчуктар, Осмондор дүйнө жүзүн башкарган бүгүнкү күндөгү Америкадай же Россиядай таасирлүү өлкөлөр эле. Силер дагы ошондой болууга умтулуп жатасыңар. Бирок бардык аракеттер ага жетиш үчүн бардык аракеттерди кылып, түгүл тилемчиликке барып атасыңар, жекеликтерге дагы, мамлекеттерге дагы. Бирок эч бир бул тажрыйбаңар мөмө берген жок. Наоборот, кайрадан эле банкрот болуп, кайрадан зыян тартып атасыңар. Силер ошолор кайра уланткан дейт да. Эң негизги нерсени кылбай атасыңар дейт да. Эгерде мен айтып аткан нерсеге тарыхтагы окуялар күбө болбогондо, практикалык түрдө күбө болбогондо, Кудай Тааланын бул пенделерине орноткон убадасы чын экендигине акыйкат болбогондо, анда силер мен айтып аткан нерсе мунун сен теорияны айтып атасың. Эй баланча, сен теорияны айтып атасың. Практика жүзү мындай эмес. Көзүңдү ач, жашоо башкача десеңер болот эле дейт. Бирок мен айткан нерсеге 14 кылым, 15 кылымдык мусулмандардын абалы ушул Кудай Тааланын буйругунун чын экендигин тажрыйба түрүндө көргөздү да дейт. Бардык государстволорду алып келгенде Кудай Тааланын буйругун аткарып турган чакта, ортолорунда ынтымак, сүйүү болуп, ортодо ишеним, достук, адилеттүүлүктүн көпүрөсү орноп турган чакта өнүгүү болгон. Качан Кудай Тааланын буйругунан 100 буруп, өзүнүн наслерине, кумарларына күч берип, так, мансап деп шайтан нерселер аралаш баштаганда бардыгы кулаган. 500 жылдык Аббасия империясы кандай болгон, бирок акыркы периоддо кулайын деп турган чакта кандай болду? Чыңгыз хандын небереси Хулагу чабайын деп барганда, падышалар кан сарайларда кыздарды бийлетип, табактарга винолордон тартып, ырчылар, чорчуларды коюп алып, кайфовать этип аткан болгон дейт да, мисалчы. Албетте Алла Тааланын нусраты жардамы болбойт да. Осмон дөөлөтү кандай болгон? Султан Сулайман, Мухаммед Фатихтин убагындагы ал падышалардын өмүр баянын окуу, анан кулайын деп калган мезгилдеги башчылар кандай болгон? Абдурахман Саниден айланалы ага тийбейбиз. Бирок ошонун жанындагы Уазир Жакшахан жакшы деген жардамчылар кандай болду? Душмандарга сатылды дегендейчи. Демек, көрдүңөр, мен айткан сөзүм теория бойдон калып калмак. Силер тастыктабай койсоңор ылайыктуу болмок. Эгерде бул 15 кылымдык тарых эгерде тастыктабаган болсо дейт да.
Бирок тарых, бул үммөттүн тарыхы, мусулмандардын тарыхы дүйнөнүн кулагынын кыжырын алып ушундай күбө менен чырылдатып айтып жатпайбы? Кудай Тааланын буйругунун чын экендиги. Жанакы буйругу. Кайсыл буйругу? Эй пенделерим, ыйман келтирип, жакшы аракеттерди кылсаңар, силер өнүгөсүңөр, өсөсүңөр деген буйругучу. Ошол чын экендиги. Исламдын башында, яғни пайгамбарыбыз алгач ошол жаңыдан ошол 40 жашына толуп пайгамбар болгондо мусулмандардын абалы кандай эле? Бир уч Араб чөлүндөгү бир уч мусулмандар эле дейт. Качан Кудайдын буйругуна кулак түшөштү, Алла Таала жүктөгөн милдеттин үстүнөн чыга келишти, Алланын барлыгына, бирлигине ыйман келтирди, убадаларына ишенди, өкүмүнө ишенди, жигердүү аракет кылды, Кудай Таала буйруган кулчулуктарын ыктыяры түрдө аткарууга. Анан ошондо Алла Таала аларга өз затына убада кылган, милдет кылган убадасын аларга өтөдү. Албетте, Алла Тааланы мажбур кыла турган эч ким жок, бирок Алла Таала улуу башын кичик кылып өзүнө убада берет, өзүнө бир милдетти алат дегендей. Алла Таалага милдетти берүүчү эч ким жок, хотя. Астайду билла, ла нухликанна золимин дейт. Биз залымдарды сөзсүз таш талканын чыгарабыз. Вала нускинаннакумул арда мин бa'дихим. Анан алардан кийин алардын жерине биз силерди жашатабыз. Бирок бул кимдер үчүн? Залика лиман хафа мaqami ва хафа ваид. Бул убадам эртең кыямат кайымда Аллахтын алдында туруп эсеп кысап берүүдөн корккондор үчүн жана менин эскертүүмдөн корккондор үчүн дейт бул. Ошентип Алла Таала ошол Араб чөлүндөгү бир уч мусулмандардын жолдорунан Рим империясын жоготту дейт. Персия империясын жоготту дейт. Грецияны жоготту дейт, талкалады дейт. Ошентип арабтардын болгон Араб чөлүндөгү бир уч мусулман дүйнө элдерине башчы, командир, өкүмдар болуп чыга келди. Алардын жерлерине ээлик кылып, мамлекеттерине ээлик кылып калды дейт. Килейген вековой Персия кечөө эле чыккан чөлдөгү бөлүнүп биринетин бири жеген чөлдөгүлөр ыйман, нур менен, ислам менен, пайгамбар менен биригип таң калыштуу бу нерсени. Мун до сих пор востоковедтер, изилдөөчүлөр, саятчылар бу түшүнө албайт, сиңире албайт дейт да. Тетиги эле элестет, мындай бир Кыргызстандай болгон эле кичинекей бир эл эле чогулуп туруп эле ынтымагы жок экенбиз да, мисалчы. Сен саяк, мен бугу, сен бул дерип жүргөн бир күнү бирөө келип эле биз башыбыз бириктирип ынтымактуу болуп анан тиги Американы багындырып салдык да. Бул мүмкүн эмес нерсе да. Ошого до сих пор түшүнө албайт дейт да, бул кандай болуп кетти. Персия канча кылымдык государство болгон. Рим, Греция канча муну барды ыймандын нуру менен болду дейт да. Исламдын нуру менен болду дейт. Демек, бул муундун тарыхына ой жүгүрткөн адам Аллах Таала кантип аларга убадасын өтөгөндүгүн көрүп таң калат дейт. Эч бир шек күмөнсүз тарых буну ачык даана айтат дейт. Мына буга далил Умар ибн ал-Хаттаб деген сахабанын Абу Убайдага айткан сөзү дейт. Сирияга, Шам мамлекетине келгенде анын денесиндеги жамачы кийимди көрүп Абу Убайда ибн ал-Жаррах: "О момундардын амири, эми сиз тияк бараткандан кийин түзүгүрөөк кийинип алсаңыз болмок" дегенде алтын тамга менен жазыла турган сөздөрдү айткан Азирет Умар. Аныбыз иншалла эмки сабакта болот. Алла насип кылса. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.